Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар жана тубагандар. Уважаемые френды, френдесы, мой велосипед. Мына кайра эле ошол Жалал Абад шаарынын Мир кинотеатрдын алдындагы аянтта турамын. Какыраган күн, өзүңөр байкап тургандай, мына отургучтарда мына адам жок. Себеби күндө эч ким отургусу келбейт. Көлөкө болсо, көлөкө болгондо кандай сонун көрүнүш болуп, ушул мындай көлөкөдө, мисалы үчүн, могул жерде скамейка жасайбыз, иншалла, буйруса, мындай тегеретип, даракты тегеретип, ошондо бул жерде адамдар отурат. Какыраган күндө дали могу фонтан иштеп турса, буйруса, мына эртең бүрсү күнү жандырышта керек. Онундай дарактар өсүп турганда бул аянтта адамдар отуруп, кечинде эле эмес, күндүзү дагы эле отуруп эс алмак. Азыр 9 майга карата биз азыр бул аянтчаны жасап атабыз. Ошого силерге кайрылып кетем. Кимдер ким жардам бергиси келсе, бизге кошулуп, биз командага кошулуп, өзүнүн шаардын көркүнү ачканга салымын кошом десе, 10 сом, 20 сом, 50 сом, 30 сом колдон келишинче жардам берсеңер, биз ыраазычылыкты айтып кетет элек. Чоң сооктуштүгө ээ болот элеңер. Эми каалагандар болсо мага жөнөтсөңөр болот. Ар бир тыйыныңарга отчет болот. Азыркы күндө уже 20-30 миңдей акча топтолуп калды. Кээ бирлери акчалай эмес, баса акчалай эле эмес. Өзүңөрдүн ишиңер менен, колуңардан эмне келсе ошо менен жардам берсеңер болот. Сварщик болсоңор, вообще сонун болот эле. Үйдө же ишканаңарда бир темир ашыкча болсо, ошону берсеңер болот, жардам катары. Же өзүңөрдү бир идеяңарды берсеңер болот. Иш кылып ушул аянтты биз башка шаарлардан калышпай, сыймыктана тургандай болуп, мыймандарды алып келип, ушул жерде конок кылып, отургузуп, көрсөтө тургандай аянт кылып койлу. Азыр күндүзү, мына азыр ончо эле ысык эмес, эртең күндүзү жазда могул жер кайнайт. Фонтанды иштетип койсоң дагы аз адам бул жерде жана болот да. Эми бул жерге инсталляцияларды койсок, түнү кандай сонун көрүнүп турат. Бул Кыргызстандын 3-чү шаары да булчу. 3-чү шаары. Размери боюнча, эли боюнча, экономикалык даражасы боюнча, по-моему, даже Оштон эле өтө окшойт. Эң кымбат шаар. Ошого достор, силерден жардам күтөбүз. Жанагы эле карапайым эл кошумчасын кылып атат. Бизи байлар чото унчукпай турат, шаардагы байлар. Билбейм, эми бир 5-10 сомбу же колдагы ишчилерине келип бирер күн жардам берип койсо, жөнөтүп койсо, сонун иш болмок. Бирок жанагы эле карапайым эл март болот экен. Өзүмө Эльсон кошелегуму, карталарымы жазып коем. Ошого которсоңор, ыраазычылыгыбызды билдиребиз силерге. Рахмат барыңарга.